Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жетекчилигинин астында республика боюнча масштабдуу ишембилик өтүүдө. Тазалык акциясына президенттин аппараты, жалпы министрлик жана ведомстволордон баштап ар кыл коомдук уюмдар, жарандык активисттер жана ыктыярчылар катышты. На сегодняшний день мы сегодня с нашим коллективом. Бүгүн биздин министрликтин кызматкерлери менен биргеликте улуттук тазалык күнүнүн алкагында Сейил жаратылыш паркында ишембилик өткөрүп жатабыз. Тазалык күнү президенттин 2022 жылдагы улуттук тазалык күнү жөнүндө мыйзамынын негизинде кабыл алынган. Баса белгилөөчү нерсе, биз жыл сайын таштандынын санын азайтууга аракет кылып, максат кылып жатабыз. Чогултулган таштандынын көлөмүн эмес, элдин аң сезиминин өсүшүнө кубанабыз. Акыр чекер аз болсо, демек ведомство иш алып барып жатат деп түшүнөбүз. Пластик бутылкаларды, жанагы стеклолорду, ар кандай мусорлорду биз бүгүн өз-өзүнчө бөлүп, терип чогулттук. Анткени биз ушул нерсеге жаңыдан жаштарды, ушу элдерди үйрөтүп чакырып атабыз. Мындан ары сиздерге суранып кетет элем, ушу жерге эс алганы келгенде артыңыздардан эч кандай бир мусор калтырбасаңыздар, өзүңүздөрдүн арты менен таза баарын терип кетсеңиздер. Ошондой эле ишембиликте шаардык муниципалитеттин бардык түзүмдүк бөлүктөрүнүн кызматкерлери жигердүү катышууда. Таштандыларды чогултууда шаардык парк, скверлердин ирригациялык тутумдарын тазалоого өзгөчө көңүл бурулду. Эми кыш жакындап калды, шаарыбызды тазалап алышыбыз керек. Буюрса шаарыбызды тазартып, ошо ишембиликти жакшы өткөрүшүбүз керек. Бардыгы тең активный катышып атат. Дагы бир өзгөчө биздин шаардын жашоочулары дагы ушуга активдүү катышса жакшы болот эле. Баарын чакырат элем. Бардыгы тең ар биринин өзүнүн көчөсүн, ар биринин өзүнүн эшигин астын деги эле шаардын тургундары баары тең буга активдүү катышыш керек. Ал биздин баарыбыздын милдетибиз. Бизге бөлүнгөн территорияны баарын тазалоо иштерин жүргүзүп, адаттагыдай эле элден калган таштандыларды чогултуп, бирок бир нерсеси бар. Что таштандылар мурунга караганда бир аз азайган. Уже элдин деңгээлин бир аз өсүп, түшүнүп, может таштандыларды өздөрү менен алып кеткенге байланыштуу. Ишембиликтин алкагында чогултулган таштанды акыр чекерлер категорияларга жараша өз-өзүнчө сорттолуп чогултулду. Ал эми жыйналган таштанды каптарын тазалык муниципалдык кызматы алып кетип, андан ары кайра иштетүүгө берилет. Эске салсак, өлкөдө расмий түрдө 2022 жылдан тарта тазалык акциясы апрель жана сентябрь айларынын 3-чү ишемби күндөрүнө өткөрүлүп келет. Батма Искандарова, Сентура Быкеев, Ала Тоо 24.